2021-2025 жылдарга карата электр энергиясына орто мөөнөттүү тарифтик саясатын бекитүү жөнүндөгү мыйзамы коомдук талкууга коюлду. Эгер токтом колдоо тапса, электр энергиясынын баасы мурункуга салыштырмалуу жогорулайт. Бул кадам энергетикадагы кризистин алдын алууга жана бир канча мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө себепчи болоору айтылууда. Бүгүнкү күндө элдин акыбалын, экономиканын акыбалын учетко алышыбыз керек. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө мына талкууга алып чыктык, кече күндөн баштап алып чыктык. Ошол тарифтерди талкуулап нетсек болот. Могу жердеги жөн эле бир болтту бурап, Бишкектен алып келип, транспортировка кылып, не то что жанагы чоң агрегаттарды эмес, кичинекей аспаптарды алып келгенде логистикалык расходторубуз да көп болуп атат да, заман кымбаттап атат. Ошого карабай, бирок биз элге ылайыктуу деп бир золотой серединасын табып, бүгүнкү күндө элге сунуштадык. Эл оюн айтса, элдин оюна жараша дагы биз карап, талкуулап, тарифтерди окончательно карап беребиз. Айтылган токтом күчүнө кирсе 1-сентябрдан тарта электр энергиясынын баасы көтөрүлөт. Тагыраак айтканда 1 киловатт сааты 1 сом 9 тыйындан эсептелинет. Эгер абонент бир айда 1000 киловатт сааттан ашык электр энергиясын жакса, андан аркы баа 2 сом 52 тыйындан саналат. Бүгүнкү күндө кышкы периоддо чектөөлөр 1000 киловаттан ашса 2 сом 52 тыйын болот. Бирок биздин президентибиз бийик тоолуу аймактарга сөзүн берген, нарынга барган иш сапарында сөзүн берген, ушу чектөөлөрдү алып салабыз деп, бийик тоолуу региондор бүгүнкү күндө 1 сом 9 тыйындан чектөөсүз круглогодично электр энергия алганга мүмкүнчүлүгү бар. А жанагы 1000 киловатт чектөөлөр бул отопительный сезондун учурунда эле. Отопительный сезон бүткөндө, мисалы азыркы, эмдик жылы жайкы маал болобу, жазкы маал болобу, отопительный сезон бүтсө, канчага алашынча пайдаланса болот. 1 сом 9 тыйындан. Ошондой эле жаңы тариф саясатында айыл чарба, өнөр жай жана майнинг, криптовалюта субъектилери, алтын кен, өнөр жай ишканалары жана диний уюмдарга да өз-өзүнчө тарифтер иштелип чыкты. Арак чыгарган заводдорду, цемент чыгарган заводдорду, жана алтын менен иштеген горнорудный отраслды, майнингтерди, ошолордун баардыгын, литейный цехтер, литейный жанагындай ишканалардын баардыгын 5 сом 4 тыйынга, коэффициент 2 менен применять этип 5 сом 4 тыйынга биз алып чыгып атабыз. Анткени ал высокодоходный бизнестер. Булар бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул тарифтик саясат боюнча калкы 3 категорияга бөлүнүп, аз камсыз болгондорго жана тоолуу райондордо жашагандарга арзан тарифти калтырып, калган катмарга бааны жогорулатуу маселеси каралып жаткандыгы айтылды. Азыркы күндө электр энергиянын акыбалы өтө жакшы эмес десек болот. Себеби көп жылдан бери тарифте көтөрүлө элек болчу. Бирок ошону калан катмардагы элдер көтөрө алабы деген маселе болгон. Азыркы күндө мына жаңы келген министр мырзанын Доскул мырза азыркы жаңы тариф саясатын карап чыгып атышат. Булар азыр 1 сом 9 тыйынга жалпы элдерге алып чыгып талкууга коюп атат. Буну талкууга коюп, сайтка чыгарып, анан айтып атышат, булар биздин эшигибиз ачык. Кимде ким кандай ой сунуштар болсо, толуктоолор болсо, биз дайыма буларды укканга, алардын сунушун кабыл алганга даярбыз деп атышат да. Ошо СНГ боюнча жалпы эле бизде эң арзан бизде экен. Эми бирок ойлойм, өкмөт бизди ушу жарандарды баягы айлыктар аз болуп атпайбы, себеп жашообуз кымбат болуп атат. Ошого бир карап бир туура жолго алып келет го деп. Өтө да кымбат кылбаш керек да. 1 сом тегерегинде деп ойлойм да. Тарифи маселесин көтөрүү боюнча коомдо эки ача пикирлер айтылууда. Айрымдары бул нерсеге нааразы болсо, айрымдары колдоо көрсөтөөрүн айтышты. Ошону туура түшүнүш керекчи элдерчи. Эми конечно, жана карапайым элге мынча сом, дигиге мынча сом деп, ошонун ортосунан баарын эсептеп атат да. Ошонун баарын тең өкмөт карап атат, чечип атышат баарын тең. Угуш керек аякта дагычы. Бул жерде жанакындай бөлүп алган частный эмелер бар да, азыр мисалы үчүн сатып алуу эмесин электр тармактарынчы, ошолорду мисалы үчүн баарын алып только мамлекеттик эмеге өткөзүш керек да. Анан мамлекет өзү сатыш керек. Ортомчу компанияларды жокко чыгарыш керек. Элдин тилеги да ошол. Жана ошондой эле энергетика министрлиги электр энергиясы тармагында карапайым элдин жана жеке инвесторлордун сунуш пикирлери, долбоорлору болсо алар менен иштешүүгө даяр экендигин айтты. Бүгүндөн баштап биз инвесторлор менен, эл менен ачык айкын иштешебиз. Кимдин ой пикирлери болсо, милости просим, эшиги ачык. Келип талкуулап биздин адистер менен, биздин специалисттер менен иштешем деп талкуулап кылабыз десе, биз ачык айкын иштешкенге дайынбыз.
Гүлдана Момунова, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Бишкек шаары.